Кыргызстан 15 жылдан бери эмне үчүн ачык асман саясатын жарыялай албай келет. Мамлекеттик кызыкчылыкты, улуттук коопсуздук деген чиновниктердин кооз сөздөрүнүн аркасында жеке кызыкчылыктар туурабы? Өкмөттүк органдар атаандаштыкка туруштук бере албаган аз сандагы жергиликтүү авиакомпаниялардын кызыкчылыгын жактап келишет. Айтор ачык асман саясатынын тегерегинде суроо дагы, талкуу дагы көп. Азыр болсо өкмөт өзүнчө токтом, жогорку кеңеш депутаттары болсо атайын мыйзам долбоорун даярдоодо. Ачык асман же аба мейкиндигинин 5-даражадагы эркиндиги деген эмне жана ал Кыргызстанга кандай пайда бермек? Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка экономика, финансы, бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуздар. Кыргызстанда ачык асман саясатын жарыялоо демилгесин бизнес 2003 жылы көтөрүп баштаган. Анда өкмөттүк органдар эгер аба мейкиндигин ачып кое турган болсок, атамекендик авиакомпаниялар атаандаштыкка туруштук бере албайт деп каршы чыгышкан. Жыйынтыгында жергиликтүү компаниялардын бутуна туруп алуусуна 5 жылдан 10 жылга чейин убакыт берүү керек деп ачык асман саясаты токтоп калган эле. Андан бери туура 15 жыл өттү. Жергиликтүү компаниялар дагы деле атаандаштыкка даяр эмеспиз деп, чиновниктер болсо дагы деле өз аз сандагы атамекендик компаниялардын кызыкчылыгын коргоп келет. Алды менен ачык асман деген эмне? Айталы, Франкфурттан Пекинге сапар алган авиакаттам жолдон Бишкекке токтоп, жүк жана жүргүнчүлөрдү таштап, же тескеринче аларды алып кете алат. Бул үчүн авиакомпания аба мейкиндигине кирип жаткан мамлекеттин өкмөттүк органдарынан атайын уруксаат албайт. Бир гана аэропорт менен болгон макулдашуу жетиштүү. Бул аба мейкиндигинин 5-даражадагы эркиндиги же ачык асман саясаты деп аталат. Азыр Кыргызстанда аба мейкиндигинин 3 жана 4-даражадагы эркиндиги бар. Тактап айтканда, Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирем деген авиакомпания Транспорт министрлигинен жана жарандык авиация департаментинен атайын уруксаат алып, эки тараптуу макулдашуунун негизинде иштей алат. Маселенин баары мына ушул уруксаат алуу дегенде жатат. Мунун аркасында чоң коррупция турушу мүмкүн деген божомолдор айтылып келет. Көп убакыт бою Кыргызстандын рыногун дээрлик толук бойдон эки гана авиакомпания тейлеп келген. Түрк аба жолдору жана Россиялык Аэрофлот. Мындан 4-5 жыл мурун эле Европа өлкөлөрүнө билеттин баасы кем дегенде $1000 болчу. Рынокко жаңы улам компаниялардын келиши менен билет баасы дээрлик 2 эсе түштү. Бирок дагы деле ошол эле коңшу Алматыдан учкан каттамдарга салыштырмалуу кымбат бойдон калууда. Андыктан көпчүлүк кыргызстандыктар чет өлкөгө Алматы аркылуу учушат. Кыргызстанда ачык асман саясатын жарыялоо боюнча демилгелер 2003 жылы көтөрүлүп баштап, бирок ал кезде өкмөттөн дотацияланып, акыры барып банкрот болгон жергиликтүү авиакомпаниялардын кызыкчылыгын коргоо менен аяктаган. Айрыкча жарандык авиация департаменти, Транспорт министрлиги, мамлекеттик кызыкчылык, улуттук коопсуздук деген кооз сөздөргө жамынып, чоң каршылык көрсөтүшкөн эле. Мындан 6 жыл мурун ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары үчүн бир тараптуу түрдө виза режимин алып салуу боюнча демилге көтөрүлгөндө, Тышкы иштер министрлиги баш болуп, улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат, өлкөгө террористтер кириши мүмкүн деп куңгуроо каккан эле. Бирок арадан 6 жыл өткөндөн кийин визасыз режим өлкөгө туристтердин агымын кыйла өскөнүн көрсөтүүдө. Эгер Кыргызстан ачык асман саясатын жарыялай турган болсо, анын таасирин көп жагынан сезмек. Бир жагынан билеттер арзандап, кыргызстандыктардын алыскы өлкөлөргө түз каттап, түз жүк жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ар бир кирип чыккан авиакаттамдын эсебинен аэропорттун тапкан кирешеси дагы өсөт. Бир эле Манас эмес, Ош аэропортунан дагы инвестиция тартып, жаңы терминал, кошумча учуу тилкелерин куруп, көп каттамдарды тейлөө үчүн шарт түзүүгө болот. Өлкө асманын ачуу менен авиация тармагына чоң инвестицияларды тарта алмак дейт ачык асман саясаты боюнча жогорку кеңеште даярдалып жаткан мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Абдухап Нурбаев. Бул ачык асман саясатын киргизүү боюнча Кыргызстанда 2003 жылы биринчи сөз болуп иш башталган экен да. Ошондон анан жеке баягы биздин атамекендик компаниялар суранган экен, биз кичине өзүбүзгө путка туруп алайлы. Ошондо 5 жылдан 10 жылга чейин керек деп сөз болгон экен. Азыр 15 жыл өттү, бирок токтоп турат да. Бул жерде негизги нерсе ошол биздин атамекендик компаниялар атаандаштыктан коркуп атат да. Анан коркпош керек да. Элик үчүн бул жерде мисалы үчүн жөнөкөй эл үчүн, карапайым калк үчүн ал Кыргызстандын компаниясы болобу же чет элдин компаниясы болобу элге сапаттуу кызмат көрсөтүш керек, анан коопсуздук болуш керек өздөрүнө. Экен акыркы убакта биз көрдүк, мына Ош шаарында аэропортто самолет аварияга учурады, бирок жакшы, адамдар аман эсен калды. Мына жакында эле Баткенге барып бир самолет кона албай, мотор күйүп келди, анан бизде жаңылануу башка болбой атат да. Кайсыл жерде атаандаштык болбосо, ошол жердеги сапат көтөрүлбөйт, анан баа түшпөйт да. Бизге караганда Алматыда 30% билеттер арзан. Анан ошо бизге кала турган, биздин аэропортто кала турган, бизде өзүдө кала турган акчалар сыртка чыгып кетип атат да.
бул жерде мен ойлойм ошол жеке менчик компаниялар биздин өзүбүздүн ошол ата мекен компаниялар дагы ошол мамлекеттик органда иштеген, ошол транспорт министрлигинде иштеген, ошол авиация агентствосунда иштеген адамдарды кызыктырып койгондой түр калтырып атат да. Анткени мен депутат болгондон бери 4 премьер-министрге ушул боюнча суроо бергенмин. 4 премьер-министр макул, бул керек, элге жакшы болот, экономикага пайдасы түшөт, кошумча салык түшөт, кошумча жумуш орун түзүлөт, элге сапаттуу кызмат көрсөтүлөт, бирок иш ашпай келди да. Бул жерде өкмөт ошол ачык асман эмес, сөз үстүндө ачык асман болуп, иш жүзүндө жабык асман кылгандай түр болуп атыптыр да. Мен дагы ошо өкмөттүн өкүлү ичинде иштеген аппаратта алар менен сүйлөшкөндө кайра эле токтом болуп атат, аты ачык асман, бирок иш жүзүндөгү ичиндеги кыла турган иштерди карасаңыз кайра тоскоолдуктар көп деп. Анткени мындай экен да, бизде өкмөт өтө чоң, өкмөттө өтө көп бюрократия бар, чакан оперативдик өкмөт керек. Мындай өкмөт менен биз алдыга бара албайбыз. Анткени премьер-министр өзү каалап, ошого аракет кылып 8 айда ошону чыгара албаса, мындай өкмөттүн кереги барбы деген ой кетет да. Ошондой аппарат өтө чоң бизде. Анан кийин мындай прогрессивдүү ойлонгон, ушундай дүйнө каяка кетип атат, биз эмне үчүн бизде турабыз, ошого жетиш үчүн эмне кылыш керек деген адамдар аз болсо, өкмөт ушинтип кыйнала берет да. Өкмөт да мыйзам долбоорун даярдап атат. Азыр биз өкмөттүн мыйзам долбоору буюрса мына 1-2 күндө премьер-министр кол коюп чыгарат деп атат. Биз ал менен таанышып көрөбүз. Эгер чындап биз ошол каалагандай элге пайдасы тие турган болсо, ошону колдойбуз. Эгер болбосо, биз депутаттар өзүбүздүн да чыгарабыз. Биз да даярдап атабыз. Анан мүмкүн болсо, эгер карап туруп экинчи окууда экөөнү бириктиришибиз мүмкүн. Мен ириктеп көрдүм, анткени ички рейстерге талап болгондон кийин эч качан ал токтобойт. Талап болгон жерге сөзсүз чыгат. Булар чыкпаса башка бирөө ачат. Анткени рыночный базар экономикасынын мыйзамы ошондой. Кайсы жерде талап болсо, ал жерге сөзсүз келет ишкерлер. Ошон үчүн будан коркпош керек да. Анан ушул ачык асманды, мисалы үчүн мен Кореяны, Сингапурду изилдеп көрдүк. Кореяда ачык асман саясатын киргизгенден кийин грузопоток, баягындай жүк ташуу 18 миллиондон 36 миллион долларга көбөйүптүр. Адам ташуу транзит 5 миллиондон 23 миллионга көбөйүптүр да. Бул деген канча бюджетке кошумча салык, канча жумуш орундар пайда болду да. Ошон үчүн будан коркпош керек. Эң башкысы биздин географиялык абалыбыз өтө жакшы жерде турат да. Биз ортодо транзит кылып көп нерсе кыла алабыз. Эми мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызыкчылык дегенде эң биринчи элдин кызыкчылыгы болсо, анан ошол мамлекет кызыкчылык болуш керек да. Бул жерде ойлоп көрсөң, ал жерде эч кандай коркунуч жок. Анткени дүйнө ошол эле Корея, Сингапур, Грузия, өнүккөн мамлекеттер ушуну киргизип атпайбы? Бул жерде мен коркунуч көргөн жок. Бул жерде биринчи элдин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Элдин кызыкчылыгы эмне? Элдин кызыкчылыгында элге сапаттуу шарт түзүп бериш керек. Ошол кызмат көрсөтүү деңгээлин көтөрүш керек. Анан арзан баада кылып бериш керек. Элдин кызыкчылыгы ушул. Анан биз өзү Кыргызстан мындай жолдор менен караганда тупик жерде турабыз да. Бизде темир жолубуз жок. Дүйнөгө чыга албайбыз башка жол менен. Мына былтыркы жылы эле көрдүк, Казакстан 2 айга жабып койду, биздин канча ишкерлерибиз банкрот болду да. Анан азыркы убакта ошо товарлардын эң кымбат товарлар арзан болот дагы, кичинекей болот дагы кымбат. Ошолор көбүнчө ошол авиаперевозка менен ташылат да. Биз толтура мүмкүнчүлүк бар буну кылган. Анткени бизде бул башка аргабыз жок. Темир кара жол менен алыска бара албайбыз, өтө кымбат түшөт. Темир жолубуз жок, курул элек. Эми буюрса мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан курулуп калса жакшы болот, ага чейин канча жыл бар. Бул бизге эң керектүү, эң эффективдүү товар алып келип ташуу жолу да. Анан ошо перевозка баягы транзит катары иштеп калуу мүмкүнчүлүгү да. Анткени карап көрсөңүздөр, акыркы жылдары кризис болду, башка болду, экономик кризис болду. Кыргызстан жеңил өттү. Анткени биз бул эң башкысы баягы дүйнөнүн 45 өлкөсү менен визасыз режим киргизгендин пайдасы өтө жакшы болду. Анткени толтура туристтер келип атат дагы, ал акча туура бюджетке түшпөйт, түз. Бирок бир турист келет, аэропорттон таксиге отурат, барып гостиницага жатат, анан барып тамак аш ичет, башка болот, жөнөкөй элге акчасы кетип атат да. Ал биленбеген менен, мисалы үчүн, мигранттардан келгенден кийинки эле ал экинчи, бул дагы бир жакшы акча, алар келет дагы, жөнөкөй элге тийип атат, элдин колунда акча болуп атат да.